Негизи экинчи тур деп айткан ал туура эмес да. Бизде негизи бир эле тур. Бир жолу экзамен болот, анан бир жолу бөлүм тандап ошого жайгаштыруу болот. Ал эми баарыңар билесиңер, бизде 5 бөлүмгө чейин тандаган укук бар. 5 демек 5 бөлүмдөн кайсы биринде өтүп калышы да мүмкүн. Анан баллы жетпей калса такыр эле өтпөй калышы мүмкүн да. Анан ошого жараша балдар кээ бирөө мисалы 5өөнү тандап алат, бирок өткөн бөлүмдө окугусу келбейт. Демек кетип калат. Ошентип толбой калган орундар болот. Толбой калган орундарга гана биз анан экинчи тур объявлять этебиз. Бул кошумча бөлүм тандоо деп атайбыз биз, экинчи тур деп эмес, кошумча бөлүм тандоо дейбиз. Ал дагы ошо биздин могу китепчеде белгиленген. Бул жерде азыр мен датасын айтып коеюн. 9-июльда ошол бөлүм тандоонун биринчи жана бөлүм тандоонун жыйынтыгы чыгат. Ал эми экинчи бөлүм тандоо болсо 10-14 күндөрү документтерди тапшырыш керек болот өткөн балдар. Эгер ал күндөрдө ошо тапшырбай, мен башка жакта окуйм деп кетип кала турган болсо, 17-18 июль күнү биз ошо кошумча бөлүм тандоону жүргүзөбүз. Демек 2 күн ичинде дагы бөлүм тандоо иштери, аракеттери болот. Бөлүм экинчиге кимдер катыша алат? Бул жерде дагы белгилей кетчү нерсе, ушу биздин университеттин сынагына кирип, жанагы биринчи бөлүм тандоого катышып, анан эч бир бөлүмгө өтпөй калган гана балдар тапшырат. Ал эми биринчи бөлүм тандоодон кандайдыр бир бөлүмгө кирип, өтүп алып, анан мен анда окубайм, экинчисине катышам дегенге андай укук бербейбиз, себеби ал башка бирөөнүн ордун ээлеп турат. Ошол себептен алар деген кайра экинчи эмеге катыша албайт. Мындайча айтканда такыр өтпөй калыш керек да. Эгер такыр өтпөй калса, анан экинчи кошумча бөлүм тандоого гана жайгашканга укугу болот.